Эжеке чогулган акчаларды каяка төгөсүңөр? Siz hazır parkov çıktınız bulacakta. Parkovka kança som? 40 so'm, 30 so'm. Emnenin ölçümünde 40 som 30 som. Var, ayt, kalan jerim var. Mına 30'dan alabız. Aha, jo'aqcha qalagan jerga emas. Yurtmaymiz, prokuratura sotqa var. Daçali milisiyan bilet, prokuratura sot, hakiman bilet, bardi bilet. Ha, jer problema bolgondan bulacakka koyup atat, Anda emnege akça alıp atasыңар? Kızık bolуп атат да, бул жерден чогултуп каяка төгөбүз деп атам. Мен баарын сиз албайсыз байке. Sen al, sen gör, bu parkovka. Men parkovkada turbadım da, жолдун четинде turдum da. Çetince versem ne koydun anayı? Ha? Koygonga bolбойбу. Olmaydı da, bu da platni var yok. Senle bilip kaldın bu yüzden, bardi bilet. Bu parkovka. Bul жолдун cheти da bayke. Yiyecek ezin, tutuşumun aydaçı. Kargabаңыз da adamı. Ya kafa tutan, bala çakan önünde bu. Bul bazarga kelgeningde көп нерседен депрессияга чөсүн да. Эмнеден десе бул продукттар кымбат. Азыр көмүр алыш керек, май алыш керек, un алыш керек деп айтышат. Биринчи депрессия бул да. Мына подземканы көрсөңүздөр, кускуңуздар келет. Кадимкидей мындай таштанды ташталат. Эми албетте мамлекеттик күнөөлүү деп айткандан алыспын. Элдердин мындай маданияты, мына көрүнүш. Элдерге тапшырылардан мурда болгон да. Мына трешина кеткен бул жакта. Азыр бул подземка түшүп кетет десе деле ишенем да. Анткени тияктан трешина кеткен, бул жактан трешина кеткен. Алардын дал себеби азыркы парковкалар болуп атат. Органдын адамдары келет, гая мисалы. Biraz aralap koyat dагы өзүнө обед-сабетке иштет качып кетип калат. Все болду, эч ким карабайт. Бул жерде беспредел. Жогорку сапаттагы күн карама уруктары менен ар бир көз ирмемден ырахат алыңыз. Өрөөндөрү кылдаттык менен тандалган, коопсуздукту жана сапаттын жогорку стандарттары сакталган. Kim koydu bu jaka? Özünüz mü? Это мыйзамсыз экенин билесиз ба? Билбейм. Билбейсиз ба? Атыңыз ким? Менин атым менен. Жок, жөн эле сурап атам. Эмнеге агрессия кылып атасыз? Менин атым менен келишиңди. Сиз акча алып атпайсызбы? Алам. Стоянка. Кана стоянка? Шу, мына. Бул обочинада. Ким айтты? Мына обочина болот, билесизби? Бекерди 5 метр. Çalganga болбойт да, эжеке бул жерде. Бар, азимтербе, стоянканы берип коюп туруп кетебиз бар. Кимге бересиз ошондо? Мага берет. Стоянканы. Ya siz kim болосуз? Саламатсызбы эжеке? Кандайсыз? Тааныңызбы? Парковка эмес, булар бизди күндөшүн тоноо алышат. Ошода тоноп атат да сизди. Тонойт. Мамлекет көз караш менен бул тоноуда. Билесизби? Ошо эле, булар күндө тонойт. Эжеке чогулган акчаларды каяка төгөсүңөр? Каяка төгөсүңөр чогулган акчаларды? Siz hazır parkov çıktınız bulacakta. Parkovka kança som? 40 so'm, 30 so'm. Emnenin ölçümünde 40 som 30 som. Var, ayt, kalan jerim var. Mına 30'dan alabız. Aha, jo'aqcha qalagan jerga emas. Yurtmaymiz, prokuratura sotqa var. Bunu 150.000 pul to'laymiz ish ekibetga. Aşağı pul tap atasыңар, o. Emi baарын siz albaysiz da turabı. Men plan berem bular. Aşağı kimge beresiz oşa planды? Oşa emi var, yol ministerliğine koşun adam var. Kim degen? Atı bar mı adam? Kanat degen, bana. Kanat degen? Daçali milisiyan bilet, prokuratura sot, hakiman bilet, bardi bilet. Mıйзамсыз ekenini bile öyle alır. Bilsem ki sen 10 gektir yer taper kıyına gelsin, parkoklara, yolun ekmetini aldırır. Tavalansın mı yer? Azı. Yer joltundan vuruzdun koyut. Jer problema bolgondan bu jaka koyup atat, Anda emnege akça alıp atasыңар? Jer problema bolsa. Plan tağıp ataz, yol ministerliğine. Kimge? Yol ministerliğine. Bul jer mıйзамсыз bolsa kançıp tөгөсүңөр al planды? Var mı ayt oşa? Kimge? Oşa yemeler göz.
кызык болуп атат да, бул жерден чогултуп каяка төгөбүз деп атам. Мен баарын сиз албайсызбы эке? Сиз мени жаман көрбөңүз. Ulugam gelip ketken. Ким ал улук? Ali erkin jurnalist tartıp. Kötü kısıp ketken kitasalardı aldına taşlap koygan. Buna 150 bin ayına tögöz mamleketken. Anan gitti. Ошондо азыр gettiren bol. Мамлекет азыр мыйзамсыз болгон акчаны кантип алып атат силер? Bileyim azı. Var özüne. Joldan da joldan arazide jol bilsinler. Жол министри билеби экен дейм да ошону. Bilse bilgen için Rısı banka tagılıp atat koşulan. РСК банк. РСК банкта мындай жеке шотто болушу мүмкүн да алчы, мамлекеттик эмес. Ошо жеке билбейм, мамлекеттик ошо. Жок, сиз күнүмдүк планды кимге тапшырасыз? Кимге? Bizi çoğunga tavaz. Чоңдун аты барбы? Ошо Var sen o телефон номерин берсеңиз. Asman taşlarsın ama ben korkuyorum. Жок, сизди коркутуш оюмда жок байке. Sen al sen gör bu parkovka. Мен парковкада турбадым да, жолдун четинде турдум да. Çetinde versem ne koydun anayı? Ha? Койгонго болбойбу? Olmadı da bu da platni var yok. Байке бул жолдун чети да. Var o şalarga aitti o zaman. Sen ne bilip kaldın bu insan? Var diye bilet. Bu parkovka. Бул жолдун чети да байке. İçe gelsin tutuşumun aydaçı. Каргабаңыз да адам. Ya kafa tutan kola çakan Охой. Байке каргап салды го, мындай тапкан тутканын бала чакаңдын өлүгүнө буйрусун деди го. Мына сага жанагы этика, мына сага солидарность, мына сага мыйзам. Мына ошол жол департаменти, жергиликтүү аким, же болбосо айыл өкмөттөр, мына жак айыл өкмөткө караса да, эмне кылганыңарды түшүнүп атасыңарбы өзүңөр? Мынантип элди эл менен кагыштырып атасыңар. Бул базарга келгениңде көп нерседен депрессияга чөсүң да. Эмнеден десе бул продукта кымбат, азыр көмүр алыш керек, май алыш керек, un алыш керек деп айтышат. Бирок биринчи депрессия бул да. Подземка салып, элдерди ушул жактан өтө турган кылабыз деген чоң убадалар берилген. Какой-то бир миллион коротулган, бирок азыркы күндө мына 10 жыл эмес, 15 жыл эмес, 3 жылдын ичинде болуп аткан окуяларда мына подземканы көрсөңүздөр, кускуңуздар келет. Кадимкидей мындай ташталат, эми албетте мамлекет күнөөлүү деп айткандан алыспын. Элдердин мындай маданияты, солидарность дейбизби, ушундай нерселери керек бизге албетте. Азыр мына карасаңыздар, эми ыплас нерсенин жок да бул жактачы. Мына кимдин оюна келген ушуну кылган? Эми бир ит кылган эмес да бунучу. Мына жерлер өзүнчө бир магазиндер болушу керек болчу. Дал Бишкектегидей. Мына ЦУМдун жанында ушундай жол астынан өтүп келесин. Подземкадан өткөндө эле элдер тыгын, аябай жакшы да, эми солидарность бар. Бул жерде андай эмес. Бирок эң кызыгы ушул сапатты ким кабыл алган? Кимдер кабыл алган? Урматтуу жетекчилер, дагы силерге такалып атат да маселечи. Мына көрүнүш. Элдерге тапшыруулардан мурда болгон да. Мен өзүм Кара Сууда жашайм. Бул нерсени мен Кара Сууда көргөм. Бул подземка ачылардан мурда болгон бул окуялар. Мына сага ушул маселени Кара Суу шаарында мэр алмашабы, аким алмашабы бири да келип көтөргөн жок да ушул маселелерди. Мына трешина кеткен бул жакта. Азыр бул подземка түшүп кетет десе деле ишенем да. Анткени тияктан трешина кеткен, бул жактан трешина кеткен. Алардын дал себеби азыркы парковкалар болуп атат. Мынаны караңыздар. Ким уруксат берген? Подземка, дал ушул подземканын чыгышы, чыгып келесин. Вот контейнер коюп койгон. Бул жака ким уруксат берет? Мындай укмуш решеткалар кылынган. Анысын тамбаш керек. Укмуш решеткаларды кылып, элдер бул жакта жолду ортосунан кесип өтө албайт. Биз аларды подземкадан баса турган кылабыз деп убадалар берилген. Мынакей. Мен көргөзүп аткан подземкадагы кемчиликтердин көбү подземка элдерге колдонууга тапшыруулардан мурда болгон окуялар. Алардын бири бул трешина, наркы беттеги трешина болот.
Bir nersени айта кетиш керек. Бизде мыйзам дейбиз го. Конституция деп. Мыйзам үстөмдүгү жок. Бизде мыйзам бар, мыйзам жок эмес. Бизде мыйзам иштебейт эмес, иштейт. Бирок мыйзам үстөмдүүлүгү жок. Адамдар жеке өз максаттары жөнүндө, мындайча айтканда, өз кызыкчылыгы жолунда мыйзамдарды мындай эле оңой тебелеп өтүп кетебиз да. Өзүнчө бир маселе да. Бул жактын жыты укмуш. Саламатсызбы эжеке? Кандайсыз? Бул жерде парковканы карайсызбы? Ооба. Канча сомдон парковка? 20 сом. 20 сом, э? Бул парковкадан түшкөн акчаны кайга төлөйсүңөр эжеке? Департамент алат да. Департамент алат, э? Бирок ошол департамент айтканбы сизге подземка кылса болбойт парковка деп? Кана эмес. Вот. Карасаңыздар. Мына азыркы сиздерге көргөзгөн парковка. Мына бул болот. Астында эле подземка. Подземканын абалын көрүп атасыңар. Мына парковка. Ошол эле подземка. Жок, бул жакка койгонго болбойт да. Болбойт, молодец. Ким айтса зор, жок түштү. Мен каршымыз койгонго. Элдер наразы, албетте. Урматтуу департамент. Жол департаменти. Силер уруксат бергениңер чынбы? Ушул жака? Кимиңер кабыл алгансыңар ушул жерди? Кайсы стандартка туура келет бул? Кайсы стандарт менен кабыл алып койгонсуңар мыналарды? Кана коротулган, бюджеттен коротулган миллиондор кана? Кайга кетти мына элдин миллиондогон акчасы ушуга кеттиби? Ушуну короттуңарбы 4 ай иштеп? Жаңылышпасам 1 жыл 4 ай. Эжекелер, силер мына жерде 20 сом, 30 сомго кызыгып атасыңар. Бирок эртең бул жер түшүп кетип калса, жалпы кара сулуктар жолу жок калат. Ошону эсепке алышпай атат булар. Бул подземканы кайра жооп салыш керек. Бул подземка урулгандан баштап мен мына жерде канча курулса, мен мына 20 жыл болсом, подземканын тагына кирип көрө элекмин. Адам өтпөйт одан. Зодуктан өтпөйт адам. Ал өтпөгөн эмнеде? Өтпөгөн ул адамдар азыр мына жака шарт өтө коет да, мына машина пробка болуп турат. Ол подземкага ким түшөт азыр? Чыгып, чукур, кайра чыккычаң чаржайт. Адамдар азыр ушундай болгон зериги. Маданияттуулук кайда калат? Бул подземканын мен немемде подземканы өзү неден куруп туруп, нека чыгарыш керек эле өзү. Негизи ошондо мына подземка болсо, мынанын үстүндө алып машина базарга дейм деп, пробканы кылган базарга токтойм деп эле ошондо кылышат. Ошол жактан чыгып кетсе, прямо ошко чыгып кете берет. Бул пробканы жоюш үчүн кандай кылыш керек эми? Эми оюңуз да. Мен оюм мына жерге канча бир 10-15 акими келди, базар көмө келди. Жок кылабыз деп буягын тосту. Буягын алып анандай плиталарды койду. Кайра пробка болуп атат. Ошо плитаны койсо пайдасы жокпу? Койгондо кайра пробка болот экен. Дагы коет да нарагынан яка чыгып кетет. Пробка болуп плита жок болсо нарагынан бүтөп өтүп кетет. Биздин кара сууда мындай неме правила бар да. 1 минут деген правила бар. Маркет эткен правила бар. Ол 1 минут дегенди любой карасын таксиси чат токтойт, өткүзүп берет. Маркет эткен дагы өткүзөт. Башка жактан келгендер 1 минут деген шопурду карабайт да, минут дагы бир айда сүзүшүп болот. 1 минут. Бирок ошол жетекчилер 1 минут сактаганда мындай болмок эмес. Органдын адамдары келет, ГАИ мисалы. Бир аз аралап коет дагы өзүнө обед иштейт, качып кетип калат. Все болду, эч ким карабайт. Бул жерде беспредел. Айрыкча мына ол 2 жерде пробка. Мага түшүнүктүү да. Ассаламу алейкум. Мен баратсам өзүмүн жолумда, андан ары односторонний эмес. 2 катар коюп алып жүктөшөт дагы. Мен аркы полосадан өтөм да, бунун жүздөн. Ал жактан встречный полосасына чыгам. Встречный келип туруп, мен бир койсо, же болбосо бир араба койсо, бул жерде менин оюм мына жерге ортого
адам бойлуу кылып оштогудай кылып же өзгөндөгүдөй кылып мында адам койсо ордуна бурулбайт. Бул жердин эң биринчи пробкасы ар бир водитель өзүн өзү сыйлабайт. Бул водительдердин винасы. Ордуна бурат. Карап турсаң жөн эле баягы көлдө сүзүп жүргөндөй да. Ошон үчүн ортого ограждение койсо эчтеке болбойт. Ограждение коюш керек, э? Ограждение койсо бул оңой эле проблема. Буга кызыкпайт. Се бул жерде менин угушумча долялар бар. Мына жерде бирөө доля алат, ана жерде таксистерден бирөө, бул жерден бирөө салат. Наркы Оматтын озунда бирөөндөрдө. Ушуну биз адресini таппай жүрдүк. Сен коем Бишкектен келип калсың, белки Идрис айтайлы да ушуну бир скорый өтөт бул жерден, пожарный өтөт. Ошо да, ошону айтып атабыз да. Эгерде мындай турса, решетка болсо, мунияктан келген водительди, артынан келген водитель жөн эле айда дейт да. Азыр мына кең үчүн мына бурулуп атат. Азыр бул өзүңөр көрүп атасың, каалаган жерден бурула берет да. Ушуну эч ким иретке келтирбейт. Бийлик кызыкпайт дагы. Местный бийлик кызыкпайт буну. Акимдер, мэрлер жок. Биз азыр мына фактикалык иш жүзүндө көргөзүп атабыз. Болуп аткан окуяларды. Бул күрөш бүтпөйт. Бул күрөштү биз дагы улантабыз. Эми кийинки этапында биз юридикалык жагынан барып көрөбүз. Бул кандай боло турган десе, ошо тиешелүү мекемелер бар, жооптуу кишилер бар. Вот департамент деп айтып атабыз. Департамент кантип обочинага парковка деп уруксат берген. Ушундай көрүнүштөрдөгү чыгарылыш болот. Мен ар дайым айтып келем, биз журналист катары жагдайды жаратып беребиз. Чыныгы бааны эл берет. Ар дайым биз элдин үнүн угуп, ушундай нерселерди чыгарып бергенге ар дайым даярбыз.